Президент Садыр Жапаров 28 апрелде Түрксойдун башкы катчысы Султан Раевди кабыл алды. Анда түрк дүйнөсүнүн өлкөлөрүнүн ортосундагы маданий алмашууну тереңдетүү жаатында Кыргызстан менен Түрксойдун кызматташуусу тууралуу маселелер талкууланды. Мамлекет башчысы Султан Раевди Түрксой түрк маданиятынын эл аралык уюмунун башкы катчысы болуп дайындалышы менен куттуктады. Биринчи жолу Кыргыз Республикасынын өкүлү бул уюмдун башкы катчысы болуп жатканы бизди кубандырат. Андан сырткары күзүндө Кыргызстандын өкүлү түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы болот. Ошондуктан келерки жылдар Кыргызстан үчүн түрк дүйнөсүндө абдан маанилүү мезгил болот деп эсептейм, деди ал. Садыр Жапаров Султан Раев Түрксойго мүчө мамлекеттердин ортосундагы достук жана маданий байланыштарды өнүктүрүүгө жана чыңдоого чоң салым кошот деген ишенимин билдирди. Түрксой түрк тилдүү мамлекеттерди байланыштырган руханий көпүрө болуп, чоң иштерди аткарып, эл аралык аренада чоң ири кадыр баркка ээ болгон эл аралык уюмга айланды, деди Садыр Жапаров. Султан Раев мамлекет башчысына уюмдун ишин активдештирүү жана түрк элдеринин маданиятын, анын ичинде кыргыз маданиятын, кыргыз фольклор жана манас эпосун жайылтуу боюнча мындан аркы пландар тууралуу маалымат берди. Биздин негизги максатыбыз түрк элдеринин интеграциясына салым кошуп, маданият аркылуу бириктирүү, деди ал. Жолугушууда ошондой эле Кыргыз Республикасынан, Түркия Республикасынан Бурса шаарында өтүүчү 4-түнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышуусуна даярдык көрүү, анын ичинде кыргыз элинин руханий жана маданий баалуулуктарын жайылтуу маселелери талкууланды. Ошондой эле мамлекет башчысы Кыргызстан кезектеги 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө даяр экенин белгиледи. Биринчи жолу Кыргыз Республикасынын өкүлү бул уюмдун башкы катчысы болуп жатканы бизди абдан кубандырат. Андан тышкары күзүндө Кыргызстандын өкүлү түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы болот. Кудай буйрса, быйыл бизге кезек келип отурат. Ошондуктан келерки жылдар Кыргызстан үчүн түрк дүйнөсүндө абдан маанилүү мезгил болот деп эсептеймин. Сиздин бай тажрыйбаңызды эске алып, биз сизди Түрксойго мүчө кылып, мамлекеттердин ортосундагы достук жана маданий кызматташтыктарды, байланыштарды өнүктүрүүгө жаңыдан чоң мындай чыңдоого мамиле кылып, ушу чоң салымдарды кошот деп ишенебиз. Мен өз тарабымдан Кыргызстан Түрксойго өзгөчө маани берерине, анын түрк элдеринин ортосундагы бир туугандыкты жана достукту бекемдөөгө, маданий гуманитардык байланыштарды өнүктүрүүгө кошкон салымын жогору баалай тургандыгына ишендирип кетким келет. Эң башкы милдетибиз жалпы түрк элин маданият аркылуу бириктирүүгө, ошондой эле түрк маданиятын, түрк цивилизациясын, жалпы адамзаттык цивилизациянын бир бөлүгү катары таанытууга, ошонун ичинде кыргыз маданиятындагы мен кыргыз маданиятынын өкүлү болгондуктан бул өзгөчө бир жаңы мүмкүнчүлүк ачып атат. Түрксойдун платформасын, Түрксойдун аянтчасын байланып, биз ушу кыргыз маданиятындагы түрк дүйнөсүнүн маданиятымен биргеликте ушу алдыга сүрөп чыгара жатабыз.